Мен жылқыны акылдуу деп билетем, бирок мынчалык деңгээлде акылдуу экенин билбейт элем, ачыгын айтайын. Жылқы үйүнө кетип атат, аксакалгач сүйүнүп атат, билип атат. Ушу күнгө чейин жөнүнө турган, азыр уже оолугуп өзүң карабай алып атат жылкычы, машалла. Мен мынчалык жылкы акылдуу болот деп ойлогон эмесмин, чынын айтайын жигиттер. Тугандар, бул атты тааныдыңар. Бул баягы Көкжаңактык легендарный атабыздын аты. Интернетте резонанс болгон атабыз берген аты. Азыр атабыз өзү билбейт, бул ат раса азыр үйүнө кеткиси келип атат, билип атат өзү делечи. Ат сатылды. Алган адам өзү чыккан жок, баасы дагы сыр боюнча калды. Анткени чыгарбай эле койгула деп талап кылды. Бирок акчаны берип алды. Акчасы толук байканга берилет. Атты алган адам өзүнө алган жок. Кайра аксакалга подарка деди. Азыр күтүп тургула. Бака досум экөөбүз атты аксакалга алып кеттибиз. Аксакал өзү билбейт. Кандай алып келген болсок, ошондой аманат турду. Атам өзү карап атты, жемин чөбүн берди. Ат эч кандай айныган жок мынакей. Азыр үйүнө кетип атат. Ат ушунчалык сүйүнүп атат, достор. Көрдүңөрбү? Азыр ат үйүнө барат, күтүп тургула. Бул ат кинодой эле болуп кетти го, айда. Бул ат жөнүндө кино тартат окшойбуз, жигиттер. Не дедиңер, а? Ат жөнүндө кино тартат окшойбуз. Токто. Ат жөнүндө кино тартабыз бе? Ой, иншалла ат жөнүндө кино тартайм. Бул ат целый эле бир трагедия болуп кетти го. Азыр уккан кулакка сүйүнө турган иш болуп атат да канча дагы. Жок, кино тартайлыбы? Кино тартайлы. 7 том кылып кино тартайлы. Башкача сезимдер болуп атабы ака? Ощущение сон болуп атат. Бүгүн Деню командагычы менен эмне калышып кетти. Бүгүн туулган күнүңүз беле сиздин? Бүгүн туулган күнүм да, үйдө мыймандарым деле калды. Мунус кубанычтуу иште тең бөлүшөйүн, мен да аралашып алайын деп бар жокту чыдап чыга калдым да. Сиз өзү мына ат боюнча оюңуз кандай? Ушундай болушун күттүңүз беле? Ат биздин айылда турду го. Мен мындай болушун күтпөдүм эле, өзүмчө ичиме мнение чыгарып аттым эле. Бир колдон келсе кичине чогултурмай кылып туруп, ушу аксакалга бир өспүрүм болсо дагы алып берсек, аксакал сүйүнүп кала беле. Дедим эле, бирок мына иш бул чоң нерсе болду да, эмне дейт эле билбей атам. Ыйлаңыз келбей атабы? Бир ыйлап сорондум да. Бир ыйладым. Өзүңө жашалат экенсиң мындай дей. Сен аксакал канча мээнет менен тарбиялап чоңойткон, бирок жүрөгүнөн чечим кылып ушатты бербей атпайбы? Бул анча-мынча эрдин колунан келбейт. Келбейт, а? Мен эр жигитмин деген анча-мынчанын колунан келбейт. Анча-мынча миллионердин моюнан келбейт, а? Колунан келбейт. Миллионерлер эми диванда жатып алып ушу видеону көрүп коюш колунан келет да. Көрүп коюп, жок эми Алла разы болсун, бардык эле эмес. Бергендер берип атты, байлар деле берип атты. Бардык эле Алла разы болсун. Ат калеты болду, бирок а? Ат өтө сонун болду. Себеби бул билбейм эми кимдер кайра аксакалдын өзүнө кадыя кылып атат бул атты. Ошол адам двойной соопко иштеди да. Уже. Ушул атты сатып алып кайра аксакалга берип аткан адам ким экенин билбейм. Бирок өтө чоң бир Алланын андыр чоң соопко иштеди ошол адам. Анан азыр сизден баягындай жумшак адам менен барып ыйлап эмне кылбайсызбы? Эми ыйласам мени суратып коесуңар да. Мен чачыгымды алдым, чачыгым сабой. Чачыгым менен эми арчыны билдирбей турам да. Эми мындайда эргип кетет экенсиң, адам ыйлангы келип кетет экен да. Энени деле кур калтырбайлы. Атабызга бир чапан менен калпак кийгиздик. Эми энем деле себеп да бул досум. Ачыгын айтайын. Ушундай аксакалды тарбиялаган дейм да, ушундай аксакал менен жашаган сизге рахмат. Анан баягы вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы дейт го. Сиздин жакшылыгыңыздан ата ушу атты берди. Коюбузда өзү бир ат болсо, ушул деле талын таңда байланып турса болот да десеңиз деле болот эле. Бирок сиз өткөндө атты берип атканда мен жанында турдум. Сиз айттыңыз, "Я Аллахым берет буну. Бисмилла, бере бер" дедиңиз. Кайып кетсе болду деди. Кайып кетсе болду дедиңиз. Ошон үчүн мынакей. Эрди эр кылгандагы аял. Кийингени. Бисмилла. Бисмилла. Кана. Арзан болсо дагы, аз болсо дагы Көптү ордуна көрөсүз. Размер экен. Размер экен, а? Размер экен, машалла. Бир патаңызды бериң эми бизге. Эми силерге дагы өмүрүңөр узун болсун, үйдө тынчтык болсун, үй бүлөңөр менен, бала чакаларыңар менен дайыма ден соолукта, жакшылыктардын үстүндө, ачык асман астында дайыма силерге жакшылыктар буйруй берсин. Дайыма ушундай жакшылыктардын үстүндө жүрө бергиле. Амин. Көп жашан. Ат менен учурашып атат абам, ат менен. Машалла. Битте кучактап коюңуз эми атыңызды. Машалла. Таныдабы а сизи? Машалла, мына. Абама келди. Абам азыр битте.